суу катышуу боюнча Алмаз Темирбекович, Отсадыр каналынын иштери кандай болуп атат? Биз негизинен алганда биз грант алганбыз, уже 1 жылга убакыт кетти. Кыскача маалымат берип коюңузчу. Папан суу сактагычынан келип аткан суулар боюнча да Кара Суу районунда дыйкандар ушунчалык нааразычылык көп болуп атат да. Алишер Абдуллаевич, биринчи маселе боюнча Дүнөлүк банк менен ратификацияны өтүп кол коюлуп, азыр жана компанияны аныкталып атат. 5 компаниянын кыска списокко берген, ошол компания аныкталса эле, анан проект иштери башталат. Проект иштер башталып, биз эртереткен аракет кылабыз. Азыр банктын чечими эле керек да. Биз чечими тандап бергенден кийин, анан бекитип бергенден кийин иш улантат. Анан быйыл Кудай буйруса жетишсек, биринчи объектти баштаганга аракет кылайлы деп атабыз. Экинчи маселе боюнча, Папан суу сактагыч боюнча былтыр август айында жана биздин бир затворубуз жана строительный мусор такалып 7-8 жылдан бери аварийный состояниеде болчу. Былтыр водолаздарды биз тартып, ошо водолазддар конустун затворду оңдоду. Оңдогондон кийин бунун көлөмү 50 миллионго түшкөн. Азыркы күнү Папан суу сактагычта 41,5 миллион куб суу бар. Мертвый остаток 25, бирок 35тен кийин уже кир суу чыгып баштайт. Жана наностор бар. Ошон үчүн Ош шаарына көйгөй болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз бүгүн 31 куб суу түшүп атат азыр. Күнүгө көбөйө берет эми. Ошол канча суу кирсе, ошонун сууну беребиз азыр. Кече 50 куб болуп аткан, бүгүн 31 кубту келсе, ошо 31 кубту беребиз. Эми күнүгө көбөйгөн сайын биз муну көбөйтө беребиз объемду. Рахмат. Алмаз Темирбекович, чындыгын айтканда, бул Отсадыр каналы менен Папан суу сактагычы Кара Суу районунда түзмө-түз дыйкандарга суу жеткирилет да. Ошого эми головнойдон баштап, мисалы, сиздер жоопкерсиздер. Анан эмне себептен бул СПАлар, суу пайдалануучулар ассоциациясы ортодо ортомчулук кылып атышат? Түп тамыры менен бул СПАларды жоюш керек, өзүңүздөргө өткөрүшүңүздөр керек. Менин сунушум, ошону дагы бир эске алсаңыздар, Акылбек Үсөнбекович менен дагы бир кеңешип туруп, себеби бүгүнкү күндө сиздерден 3 тыйындан 1 куб сууну алып, эл дыйкандарга 10 тыйындан сатып атат. Толук кандуу жетпей атат. 1 куб деп барган сууларында 500,5 куб гана суу барып атат. Аны моюнга аласыз да сиз. Оюңуз кандай ошо боюнча? Кыскача айтыңызчы. Туура айтасыз, бул СПАлар боюнча дагы көп талкуу болуп атат. Каршы болгондор көп. Бүгүнкү күнү жана суу кодексин бүттү. Биз аныктап чыктык. Азыр жакын арада жогорку кеңешке киргизебиз. Сиздер карап берсеңер, ошо жогорку кодексте тарифтер каралган. Биздин суу чарба башкармалыктар жанагы СПАнын тарифи менен иштейт эми буюрса. Местный кеңештер бекитип берет тарифтерди. Ошондо СПАлар жок, биз өзүбүз түзгө-түз дарыядан баштап акыркы дыйканга чейин өзүбүз жеткизип беребиз. Рахмат. Алмаз Темирбекович, бул өтө чоң көйгөй. Суу кодексин өзгөртүү киргизели, алып келиңиздер. Биз жардам берели. Себеби эмне себептен орто жолдо сиздер Минсельхоз же болбосо мына суу департаменти сиздер жаман көрүнүшүңүздөр керек. Бардык мисалы гранттарды алып атасыздар, башка кылып атасыздар. Ички ирригацияларды оңдоп туруп, сиздердин колуңуздар менен түз дыйкандын колуна чейин суу жетиш керек. Ортодо эмне себептен бул СПАлар, шлундар пайдаланыш керек. Жаман акчасын ортодон пайда тапкандар алар бүгүнкү күндө өзү негизи суу тартыш болуп аткан болсо ортодон урдоп атышпайбы? Дыйкандардын мисалы акчасын талап кылып атышат. Ортодо сууну сатып атышат. Кереги жок мындай СПАларды. Ошого тез аранын ичинде жоюш керек буларды. Иш алып барабыз.